Assalamu alaikum. Kutman geçingizler ve hurmatlı dostlar. Kayırımda ağacılar, bürtağanlar. Bürüsa muhtajlardı kollu dolbar alqana kurulup atkan. Dağı bir üyüzde bürüsa жақсы bir kuruluş işleri жүріп жатат. Бұл бүгінгі құрылыш işimiz 17-үйүздүн bürüsa кире беришиндеги үйдүн тепкичтери курулуп атат. Албетте биз бир гана устаны чакырганбыз. Калган жигиттерибиз биздин ыктыярчы жигиттер. Ыктыярчы жигиттерибиз азыркы учурда сабактан кийин гана бош болуп, ушул учурда жардам берсек жакшы болот дегенге байланыштуу ушул учурга коюлду. Албетте бир аз эртерээк баштаганбыз. Даярдыгы чейин кеч кирип кетти. Кеч болсо дагы жарыткыч болгондугу үчүн биздин азыр үйүбүздүн биринчи кире беришиндеги тепкичтерибиз буюрса башталды. Мына уста жигитибиз агабыз Алайдан келди. Атайын келип, мен да ушул жардам тийсин. Акча албайын деди. Ташын албайсың, а? Албайын деди. Алла разы болсун. Негизи албайын деген. Анан бүгүн кечинде иштеткенге эле жини келип кетеби деп. Мына буюрса жакшы болот атат. Буюрса мына тепкич болот. Мына бул жакта 4 та тепкич, тепкичтен кийин ташка болот, жакшынакай болот. Андан кийин буюрса бул жагы кийин бурчатка тапкан адам тапсак, даяр бурчаткаларды урабыз. Өзгөчөлүгү айтып кете турган болсок, буюрса нар жактан араба чыга тургандагы жер болот. Бул жакачы. Курулушубуз негизинен кызуу жүрүп жатат. Ооба. Үй боюнча ары жазылган. Негизи былтыр башталган бул үй дагы. Буюрса быйыл 5 үйдүн курулушу болуп жатат. Бул 17-үйүбүз, 18-үйүбүз Карасы районунун Акжар айылында, 19-үйүбүз Карасы районунун Датка айыл өкмөтүндө, 20-үйүбүз бул домдогу ички үйдүн ички курулуштары болот. Ал эми 21-үйүбүз Өзгөндө чыгарып атабыз. Өзгөндө болуп жатат. Быйыл жалпысынан 4 үй, 1 домду бүтүрүп атабыз. Үйлөрүбүздүн баары нөлдөн башталган. Пайдыбалынан башталган, мындай айтканда бетондон башталган. Буюрса ноябрь айына чейин үйлөрүбүздүн баарын бир катардан бүтүрүп, ноябрдын 10-унан кийин үйлөрүбүздү бир четтен ачкычтарын тапшырып берип, үйлөрдүн ачылыштарын өткөрөбүз. Албетте сөзсүз үйлөргө салым кошкон, демилик көтөргөн демирчилер, колдогон демирчилер, ыктыярчылар, айыл өкмөттөр болуп өткөрөбүз. Өзгөндүн Карашоро айылында курулуп жатат. Карашоро айылында 21-үйдө Өзгөнгө көрсөткөнбүз. Буюрса ушинтип үйлөрүбүз кызуу жүрүп жатат. Мынантип буюрса айтып кетчү нерсе, мына кыштан кийин бул бурчаткалар басылат. Бурчаткалардагы акысыз келген ушул тендерде иштеген агаларыбыз жолду бузуп атканда силерге бекер алсаңар болот деп бул жака бекер келип калган бурчаткалар. Алла разы болсун ошол тендерде иштеген агабызга дагы. Буюрса азыр биз 1 саатка жетпей бүтсө керек. Негизинен иштери ушундай кызуу жүрүп жатат. Мына кылдаттык менен негизинен эң кымбат иштин бири да ушул өзү мына кире бериш тепкич өзү кымбат экен да. Баягы унутуп калбагын, бала. Баягы семен катыргычты. Унутпадыңбы? Азамат. Унутпадың, а? Буюрса ушул Азамат деген жигит. Мына жакшынакай болуп түшүп атат. Качып тур. Мына тепкичтер менен чыгабыз. Бул жакта сонун бийик болуп буюрса бул жак болгондон кийин нар жагы араба чыга турган болот. Арабанын орусчасы колеска. Мына ушундай жумуштар. Ушул видеолорду эле азыр лентага жүктөп коебуз. Маалымат үчүн, отчет үчүн, тарых үчүн колдоп, бир өз лайк өртүңүздөрдү аябастан жардамчы болуп койсоңуздар жакшы болот. Мына жигит деле өзү күчтүү футболист. Нелең? Футболисттен кийин?
Мастер. Бирок мастер дагы ушул сууга карабай жардам берип жатат. Алла разы болсун. Кара шоородо жайлоо тарапта экен. Аллах разы болсун. Ооба, кара шоора жакта ошо жайлоо жакта бир жаңы чектер жакта айыл жок. Ол үйдүн артында башты. Бирок ошентсе дагы жаңы курулуштар курулат өзгөндө үй. Үйүнүн ички жагында да курулуш болуп атат. Үйдүн ичинде да усталар иштеп атат. Үйдүн ичинде шпаклевкалар тартылып атат. Азыр усталар үйдүн ичинде. Ал эми ыктыярчылар биз сырттабыз. Сырт ишти бүтүрүп атабыз. Күн суук болуп кеткен ушуну куруп койсок, буюрса эми дагы күндөр бар. Тоорсуп, жакшынак болуп калат. Мына байыш, үшүп калдың сен, Мынакта иш. Мына дагы футбол ойнойт. Аксыдан келди жардамга. Аксыдан беле? Аксыдан келди. Мына дагы бир аксылык бала. Аксыдансың го. Мына аксылыктар жакшы жардамчы болуп атат. Мына жакшынакай курулуп калды буюрса. Бул курулганда 2-3 күндөн кийин эми негизинен толук чыгарабыз. Жумуш негизинен болуп жатат. Эң негизгиси ушул үйлөргө кайдыгер карабаган ар бир инсанга биз ыраазычылык билдиребиз. Бул үй балким жүздөгөн, балким миңдеген адамдардын колдоосу менен болду. Себеби элдин жардамы менен бирөө 1000 сом салды, бирөө 500 сом, бирөө 100 сом, бирөө 1 сом, бирөө 10 сом дегендей көп инсандын колдоосу менен салынды бул үй. Пардан бербесем да иштеп атат, Алла разы болсун. Азыркы жигиттер күчтүү экен. Ооба, дуа кылып коюңуздар. Бул жигиттердин деле азыр канчалаган жигиттер үйдө жаткан учурда телефон чукулап, игре ойноп аткан мезгилде бул жигиттер кичине убактыбызды ушул эл үчүн, эжелер үчүн ардап коелу деп, монтип кызмат кылып жатышат. Жумуш ушундай. Бирок бул жерде эле шаар жер эмес, албетте. Шаардан сырткары кең сай деп коет. Ушу кең сайдын сыртында болуп жатат. Азыр ушул буюрса бүгүн тепкичтерди бүтүрө турган болсок, иншаллах усталарыбыз эртеңден ички сулуулугуна киришет. Бүгүн толук кандуу ушул ичин шпаклевканы тартып, кургаган жерлерин дагы бир сере баягындай тазалап атышат. Бүгүн бул жерде негизинен 22 адам иштеп атат. Бул жакта азыр 3, 6, 7, 8, менен 9 адам болсо, сууну ташып атабыз айткандай. 9 адам иштеп аткан болсок, ичкериде дагы азыр волонтерлор менен 22 адам жумуш аткарып атат. Албетте биз өзгөчөлүк менен бул ыктыярчы жигиттерибиздин бизге колубузга кол, путубузга пут болгон бул өзгөчө ыктыярчылар. Чыныгы ыктыярчылык деп ушуларды айтса болот. Себеби кылган кызматы мондой суукта иштеп атышат, чаңда иштеп атышат, бетондо иштеп атышат. Ушундай иштесе дагы кылган кызматын акча албай, Алланын ыраазычылыгы үчүн деп жардамчы болуп атат жигиттерге. Ошонун ичинде өзгөчө Алайдан келген устага биз терең ыраазычылык билдиребиз. Эми уста Алла разы болсун, ошончо иши көп экен негизичи. Башка иштерди акча кылып бергин десек деле кылып бербейт экен, себеп өзүнүн алып алган иштери аябай көп экен, бирок ниет кылып койдум эле ушул үй бүлөгө акысыз кылып берем деп. Ошон үчүн ниет кабыл болсун. Алайдан бери деле 200 сааттык жол, 200 саат нары 6 сааттык жол убактысын бөлүп, 2 күн убактысын бөлүп, бүгүн кеч бүтүрүп, эс алат дагы эртең келип, мыналар жерлерин жыйнап, бир сыра көрүп, анан кийин тапшырып берип кетем деп, ушул эже үчүн дагы 2 күн убактысын бөлүп келди Алайдан келген уста. Амин, амин, Алла разы болсун. Сиздерден да Алла разы болсун. Ушу сиздердин колдооңуздар менен, жалпы элдин колдоосу менен болуп атат бул жакшылыктар. Мына алыска сууга кетишет. Суу дегенде буякта аккан суу жок. Бул жакта кошуналарда баягындай водоем менен суу толтуруп коет. Ошол жерден суу алып келип жатабыз. Биздин өзүбүздүн 1 тонналык суубуз бар эле. Бу да суу түгөндө.
Mana alayın. Mana. Жұмыштар негізінен жақсы эле жүрүп атат. Ой, прям кырбагыла эртең кайра чачып жүрбөйлү. Үстүрактан алып бергиле. Мына. Жұмыштар.